Assalamu alaikum урматтуу эже сиңдилер, апалар. Видеобуздун кеңири таркалышы үчүн лайк басууну унутпаңыздар. Пайгамбар саллаллаху хадисинде айтып өтөт, себепчи болуу таркатканга барабар деп. Иншалла сиздер дагы жооп ажырларга ээ болосуздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, амансыздарбы эжелер, сиңдилер. Аллага көптөгөн шүгүрлөр, жанынан элчиси пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана анын сахабаларына, үй бүлөсүнө салам жана салаваттар болсун. Биз иншалла бүгүн Орозонун 22 күнүнө жетип келдик. Биз бул күндө күн тартип, ниет, Куран, садака жана тахажжуд, таравих намаздарын окуу, ошо менен эле бирге дуа жасоо. Иншалла Аллах таалам бизге ушул 2 Рамазан айын берди. Ушул Рамазан айыны Аллах таалам бизге рахмат, береке, махфират кылып берипти да, иншалла. Рамазан айда Аллах таалам жөн гана бербестен, бул ай Аллах таала орозо үчүн эле тандабай, бул айда пайгамбарлык түшкөн Рамазан айы болгон. Жана Аллах таалам ошол Рамазан айыны 12 айдын султаны кылып даярдаган. Бул Рамазандагы сүннөттөрдү Аллах таалам бизге түнкү амалдарды бизге сүннөт кылып берди. Фарзады эселеп, соопторун көп жазууга бизге иншалла Аллахтын убадалары көп. Жана бул Рамазан айы бизге Аллахка жакындоого нурлуу жол болуп калды да, иншалла. Куран түшкөн ай бул. Ушул айды текке кетирбей, мүмкүнчүлүктөрдү болушунча, күчүбүздүн жетишинче пайдаланып калышыбыз керек да. Ушул убакта кайсы убакта болсок дагы намаз окуп, бир гана макруh убактарында гана намаз окуп албастан, башка убактарда намаз окуп, ибадат кылып, зикирлерди, Куран окуганга аракет кылышыбыз керек экен. Бул дүйнөдөгү, бул Рамазан айындагы тахажжуд намазы дейт. 2 рекети, азыркы Рамазан айындагы тахажжуддун 2 рекети дейт. Дүйнө жана дүйнөнүн ичиндеги баардык нерседен жакшыраак дейт да. Эми тахажжуд намазыны биз 2 рекеттен 10 рекетке чейин окусак болот экен. Ошентип күндөгүдөй эле биз ниетибизди түзөшүбүз керек, иншалла. Ниетибизди түзөгөндө Аллахым бүгүнкү туткан орозомду, окуган намазымды, башка кылган жакшы амалдарымды, кулчулуктарымды өзүң ыраазы болуп кабыл кыл, Алла. Өзүң үчүн кылган ибадаттарымды артка кайтарба деп ниетибизди түзөшүбүз керек экен да. Адамдын тили жана амалында бар нерсе дейт жүрөгүндө болот экен. Аллах менен мамиледе чынчыл болушубуз керек экен да. Ошол убакта гана бизге Аллах таала чындыкты, хакты көргөзөт экен да. Ошондо гана адамдын жашоосу бейпилдик болот экен. Ошондо гана адам өзүн өзү Аллахтын астында жүзү жарык сезе алат экен да. Себеп дегенде ичибизде кимдин ичинде эмне бар экенин ар бир адам өзү билет да. Ошон үчүн айтат го, сөзүң амалыңа дал келүүсү керек дейт да. Бул сөзүң амалыңа дал келүүсү керек деген, мисалы үчүн биз мындай айтканда, жолдо бара жатып же мындай көптөн бери көрбөгөн досторубуз болобу, же айтор бир кошуналарыбыз болобу, көрүп калсак айтабыз: ой, кандайсың, жакшысыңбы, кайда жүрөсүң, көрүнбөй кеттиң го, кел үйгө чай ичели, же тигиндей мындай жакшы сүйлөйт экенбиз да, адам баласычы. Анан бир аз артынан кийин, жылгандан кийин артынан ушундай жанагы адамга эми кыянат кылып, гыйбат сүйлөп койт экенбиз да. Ошондо дейт, сенин сөзүң менен дейт, амалың бири болду дейт да, амалың менен сөзүң дал келдиби дейт да. Ошон үчүн ичиң дагы сыртың дагы бирдей болсун деп айтылат да. Ошон үчүн ар акыбалда ниетибизди түзөп турушубуз керек экен да, чынчыл болушубуз керек экен. Баардык ниет, бул ошонун баары келип ниетке такалат экен. Мына ушинтип бүгүн Орозонун кадыр күндөрүнө келип калдык, акыркы 10 күнүнө. Бул 10 күндө тозоктон кутулуучу күн деп айтылган. Тозоктон кутулуучу күн дейт. Бул убакыт, бул 10 күндө кайсы убакта дуа кыла турган болсок, Аллах таала биздин дуабызды сөзсүз кабыл кылат да. Ооза чардабы же намаздан кийинби, айтор ошол 10 күндүн ичинде дуа кылып калышыбыз керек экен. Дуаны ушунчалык узун дуалар кылышыбыз керек экен, бүткүл үммөткө дуа кылышыбыз керек экен. Бир туугандарга, ата-энебизге, өтүп кеткен ата-энебиз болсо, тууган уруктарга баарына дуаны аябастан кыла беришибиз керек. Мына ошентип эле көз ачып жумганча кече эле сүйүнүп отурат элек, арабызда келди, ой, кандайсың, анан бирибиз куттуктап, мына эми ошентип аягына чыгып калдык да. Баарыбызга маалым болгондой эле, эгер мисалы үчүн жашообузда баарыбызга бир атты, бир мындай байгеге сала турган болсо, ошол ат канча чакырым чаап келсе дагы аягына келгенде ушунча коюп жиберет экен да, баягы финишке жетердечи ушунчалык катуу чаап аракет кылат экен да, күчүнүн жетишинче. Же болбосо спортсмендер деле, марафонго качкан баягы күрөшчүлөр, күрөшкөндө тренерлери акыркы минуттар калды, секундтар калды, бол күчүңдү топто, баарын сал деп ушунчалык баягы минуталарын эсептеп коет го. Ошол сыяктуу эле бул Рамазандын дагы ошо касиеттүү күнү түндөрүнүн акыркы күндөрү экен да, акыркы 10 күн экен. Ошон үчүн болгон күчүбүздү жумшашыбыз керек экен да. Ошол 10 күн ичинде калган бүткүл 10 күн ичинде биздин өзүнүн күчүбүздү сарптап,
болгон мүмкүнчүлүгүбүз менен пайдаланып калышыбыз керек экен да. Кадыр күн дейт, ошо 10 күндүн ичине камтылган дейт да. Ал 1000 айдан жакшыраак дейт да, же болбосо 83 жылдан артык дейт да. Бул кадыр күн түндү айтып жатат. Ошол кадыр түн ушул 10 күндүн ичинде келет экен. Бул кадыр түндүн касиеттүү мүнөттөрү, убактылары ушунчалык биз үчүн күчүбүздүн жетишинче пайдаланышыбыз керек экен да. Мүмкүн биздин алгачкы күндөрүбүздө амалдарыбыз, ниеттерибиз түз болбой калдыбы, же чарчап айтор кандай туттук, эл тутту, кармай мен дагы бир семьяда мисалы үчүн келиндер болсо кайнатам деле, кайненем деле же күйөөм же үйдөгүлөр баары орозо, мен да кармасам болбойт деп ниеттери бузулуп ошондой кармаган болсо эми Аллах билет ар кимдин өзүнүн жүрөгүн. Бул орозо дейт адамды таквалардын мектеби дейт да, таквалыкка жетелейт экен да. Бул себептен да Аллах бул мен үчүн деп атпайбы, Алла мен үчүн дейт да орозону. Башка амалдардын баарын Аллах Таала периштелер аркылуу бердирсе, орозонун соңун Аллах Таала өзү берет экен да. Ошон үчүн алгачкы күндөрүбүз кандай болуп калды, ошого карап эми бул калган 10 күнүбүздү болушунча сапаттуу кылып, ыхлас менен Аллахка жакындоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн күндөр экен да. Буну ыйман жана таквалык менен өткөрүүгө аракет кылышыбыз керек экен. Аллах Таалам ушунчалык бизге мүмкүнчүлүк берип жатат. Башка коом мисалы үчүн 100 жыл, эң кеминде 150 жыл, 1000 жыл жашаганда алар ошончолук ибадат кылышкан. Ошолордун кылган ибадаттарын Аллах Таалам бир түндө берем деп жатат да бизгечи. Ушул түнү дейт Жабраил алейхиссалам түшөт экен. 4 периште түшөт, атпайбы, жер бети толбой, батпай периштелер түшөт экен. 4 эң чоң периштелер Жабраил алейхиссалам, Микаил алейхиссалам, Азриил алейхиссалам жана Исрафил алейхиссалам түшөт экен. Ошол периштелердин баары түшөт экен, кыдырып түшөт экен да. Кадыр түндү дейт 3кө бөлөт да. Бул биринчи күн, биринчи бөлүмү бул кадыр дейт. Кадыр барк берет экен да. Ошол бир күндө эле Аллах Таалам ошол адамдын кадырын, даражасын көтөрүп коет экен да. Кадыр баркка жетет экен ошол адам. Аллахтын каалоосу менен ошол кадыр күнгө туш болуп калган болсо. Жана кадыр түндү экинчиси бул тагдыр дейт. Тагдырга иман келтиребиз да. Баардыгыбыз кийинкибиз кандай болот аны билбейбиз да. Кийинки жылга чейин кандай жашайбыз, ким төрөлөт, ким өлөт, эмне жейбиз, ошонун баарын периштелер жазат экен да. Ошол кадыр түндөчү. Жана үчүнчүсү бул таардык деп айтылат экен да. Таардык деген бул жер таар болуп калат экен. Ушунчалык жер таар болуп калгандан периштелер батпай биринин үстүнө бири чоло бут коерго чоло жок деп коет го кыргыздын тилинде. Ошондой акыбалда болот экен да кадыр түндөчү. Ошон үчүн ушул түндөрдү бошко кое бербестен тахажжудда туралы, таравихти окуйлу жана кадыр түнүнүн өзүнүн дубасын айтышыбыз керек экен. Кечеде жазып өтүп кеттик ошол кадыр түнүнүн дубасын. Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афва фафу анни. Ушул дуаны айтып, иншалла кадыр түнү дубасыны кайталай берсек, Аллах Таалам бизге сөзсүз ушул өзүнүн бизге кылган убадасыны аткарбай койбойт да. Аллах Таалам айттыбы, значит боло турган нерсе. Ошон үчүн Аллах Таалам берген мүмкүнчүлүктү пайдаланууга сиздерге, бизерге иншалла Аллах Тааламдын алдында дуа кылып кетели.